Быйыл эми азыр өкмөт шайлоо болуп атыптыр. Бул баланы сиз айттыңыз, жакшы тааныйсыз, эми 2-3 жыл болду, аз эле иштеди бул. Буга чейин башка болчу. Дагы шайлоо жүрүп атыптыр. Эми экөөнүн эми татыктуусу болсун дейм да. Татыктуусу болсун. Мына биз эми бардык депутаттарды шайлап койдук. Булдар жанакындай бир мурунку бир кичине бир көз каранды болуп калып, анан башка жакка ооп кеткендин ордуна бир иштей турган бир татыктуу адамды шайласа дейм. Мен ошон үчүн мындай деген сунуш киргизгим бар да. Дебат уюштурсаңар, мына шайлоого чейин бир күндү белгилеп туруп, ошо эки кандидатты, жанакы өкмөт боло турган кандидатты бир дебат уюштурсун, экөө тең бир жакшы программаласын көрсүн. Бүт депутаттар, мына жаңы келген депутаттар катышсын, элдерден делегаттар барып катышсын, суроосун берсин. Мүмкүн элдин да бир эмеси, азыр эл шайлабайт экен, эл шайлагандан башкача болот эле. Эл бирок шайлабай атат, ошон үчүн биз экөөнүн бир кандайдыр бир эмесин билишибиз керек да. Кийинки келе турган өкмөт кандай? Биз аны тааныйбызбы, тааныбайбызбы? Же мага окшогон эле келди, пулубуз дадил деп кирип атабы, кандай биз билбейбиз. Ошон үчүн алдынан программасын көрөйлү. Кандай экен? Ошон үчүн менин сунушум элдерден бут ушул жерген жөнөкөй келген элдерден бир делегаттарды, анан өкмөттөрдөн, мына өкмөт дейм да, депутаттардан бүт баары катышып ошол жерде ал дебат уюштургула. Пусть экөө тең өздөрүнүн программасын сунуштасын, атказган иштерин, мүмкүн ал бала да бир жакшы иш кылгандыр, ошолорду бир билгендер бар, ошол жерде сунуштап айтып көргөзсүн, өзүнүн программасына киргизген иштерин, элге жасаган иштерин баарын айтсын. Кылган мына өкмөтүбүз дагы айтсын ошол жерде. Эми биз өкмөттүкүн көрүп атабыз. Мүмкүн эл баалайт. Мен эч нерсе деп баягындай көбөсөм мактасам, мүмкүн чайын ичип алгандыр деп жүрүшпөсүн, аны мактоодо эмес, эми эл өздөрү бааласын да. Вот мен ошо сунушум. Урматтуу депутаттар, эми сөздүн кыскасы шайлоо жөнүндө болмакта. Эми элдер деле баары ошо шайлоо жөнүндө кандай өкмөт келет деген көйгөй менен келип атат. Болбосо айында көйгөйлөр толтура. Эми ошонун үстүнөн эң жогорку маанилүүсү өкмөт турат. Кайсыл өкмөт менен бизге 4 жыл бирге мындай насип кылат, ким менен иштешебиз, ким бизди мындай жакшылыкка алып барат деген ойдо элдер ушуну кызыгып отурат да. Ошон үчүн эми элдин ичинде баары жүргөнүбүздөн кийин силер деле угуп атасыңар. Мен силерди каралагандан абырсызмын. Мен араңарда турат 100% билген өтө жакшы депутаттар турасыңар. 1000 мерте рахмат. Мен силерге ушу ишенем. Силер эл тарабында болосуңар, мен терең ишенем. Анан башкаларга жөнүндө мен жаман оюм жок. Бирок эл ичинде сөз бар. Депутаттарга мынанчадан акча берет экен, уже сатып алганы даярданып атат экен деп. Ошон үчүн биз мындай кылып атабыз, ушу маселени чечиш үчүн. Элдин мындай бир жыйын өткөрүп, терең муну ага чейин, шайлоого чейин өткөртүп, элдик өкүлдөрдү киргизип, жоксо мен батпай калса да, батса баардыгын киргизиңиздер. Ошол жерде 2 депутат болобу, 4 депутат болобу, ар бири платформасында айтып чыксын деп атабыз. Айтсын, ошого караша, жараша, анан кийин биз сиздер менен депутаттарга кайрылабыз. Бизге мынау адамды шайлап бергиле деп. Эгер андай болбосо, элди оюну карабай койсо, бул жерде ачык эле айтып коюш керек. Эми жаш балдар да чыгып атат. Мен эми бир нерсе десем, эми сал мындай бир пиар кылып атат дебек эле. Бирок мен айтып коюшум керек. Бул жерде тополоң чыгып кетиши да мүмкүн да. Ошон үчүн жаштар айтып коюңуз. Шуну айтып коюңуз. Мантып атыптыр, биз ага каршы чыгабыз. Биз тура албайбыз андайга. Адилеттүү болсун деп суранып атышат. Ошону мен силерге айтып коюп атам. Депутаттар мында ойлонуп неме кылсын деп. Анан жанагыдай жолугушу болсо баары эле ачык болот да. Биз билебиз. Таразага койгондо кайсы оор, кайсы жеңил экен. Анан депутаттар туура эле кылды дейбиз биз. Эч андай бир сатып кетти, аны муну дебейбиз. Өзүңөр билесиңер. Бардыгын союсуң өзүңөрдө. Коррупция болбосо эле шайланат деп кайкырат эле. Мыйзам жеген иш болот, башка болот. Койгону койсун. Ошону этият кылгыла, курсан. Салыбай. Анан кийин кени карагыла. Эми татыктууну шайлап, биз ишенип, силерди шайлап, силер да ошону аракет кылгыла. Силерди биз ишенип шайлаганбыз, ишеничибизди актагыла.
Анан баягы бир жылкыдай болуп айыл өкмөт шайлаганда депутаттар палан сомдон жептир, түкүн сомдон жептир. Жана Белекбай ака мынанча акча бериптир деген сөздү быйыл да укпайлы. Бизге эң татыктуу өкмөттү эле шайлап алайлы. Бизге азыр эми мен не деп кетмекмин? Бизге чужойдон, башкадан келген өкмөттүн бизге кереги жок. Бизге мына алтын өзү иштедиби, татыктуу иштедиби, элдин көйгөйүн жакшы карап атабы? Ушу бизге алтын эле керек. Себеби дегенде элге шайлаганда эл баары келип туруп оң колдоп алтындын өзүн шайламак. Азыр эми силерде бардык нерсе силерде турат. Силер дагы ошо жылкыдай болуп акчага азгырылбагыла. Акча колдун кири. Bir gün barasın tuvaletke barıp taşlap koyasın. Oşon men 10 налог бар акча. Ondan көрө иштей турган балабызды шайлайлы. Давайте, сиздер да ойлонуңуздар депутаттар. Мына азыр эң таза жаш депутаттарды шайладык деп биз азыр кубанып жүрөбүз. Мына повороттун эли. Ошон үчүн ишеничибизди актап, алтынды шайлап бир колдон добуш берип кетишиңерди силерден суранамын. Анан кийин мен угуп атам. Көп нерселерди угуп атам мен. Алтын коюптур, сактан коюптур, туда суда коюптур деп. Бизге о жактан келген балдардын кереги жок. Өзүбүздүн кулундарыбызды өзүбүз шайлап алайлы. Не дейсиздер? Акчага алданбаңыздар, сиздерден сурайынчы. Мына 31 депутат эле чече турган иш бул. 31 депутаттан башка эч ким чечпейт экен муну. Мына эң жакшы адамдар турасыңар азыр. Мына эл деле айтсын. Жемекейиңер жоктур ичиңерде. Ошон үчүн силерден суранып кетейли. Ушул эле баланы кайра шайлап, кайра эле ошол ордуна отургузайлы. Ол келип, ол үйрөнүп, онтип келип кеткичекти, дагы не заман, не күндөр өтөт. Мына жогор жактагылардай болбойлу. Ошон үчүн бир колдон эле, бир добуштан эле ушу алтынды кайра шайлап алайлы. Мен башка айта турган сөзүм жок, ушул эле мен айта турган сөзүм. Силерге ынсап берсин, ыйман берсин. Тынч болгула.